Аты жөнүм Жайнакова Гүлайым Мырзакуловна. Мен ошо шаарда жашайм көптөн бери эле. Өзүм Жалал Абадтан болом. Келечек компаниясын мен интернеттен көрдүм, анан ушу бир туугандарым айтты, сиңдилерим. Ушундай деп, биринчи ачылганда ошол неменин Элемандын өзү менен сүйлөшкөнмүн. Алдан кийин эле карантин болуп кетти, 10 күндөн кийин эле. Анан ишенбей калып, турбай калганбыз. Анан ошонун айынан азыр эми гана очередке жетип атабыз да, эгерде ошондо турганыбызда биз жарым жыл мурун алмакпыз да. Анан кийин карантинден кийин анан келгенбиз кайра өзүбүзчү ишенип. Анан көрсө бул компания жакшы экен, аябай жеңил экен. Бизге деген ушундай акчаны сразу эле топтоп алыш кыйын экен. Бир жагынан аябай чоң жардам болот экен бизге окшогондорго. Үй алса абдан жакшы болот экен. Алган үйүмдү биз өзүбүз ушу шаардан издедик, районду жактырган районубуздан. Анан кийин ушул кичине документтерден кыйналдык. Себеби дегенде документтердин кызыл китеп, техпаспорттору баары болуш керек экен. Ошо көп үйлөрдө бири болсо бири жок болуп калат экен. Эгер үй жакса, документи туура эмес. Документтер аябай жакшы болсо үйлөр кичине жакпай ушинтип калат экен да. Эң негизгиси көңүл бурган жер бул жерде техпаспортту эме кылыш керек экен, караш керек экен, документке караш керек экен. Анан оформлениясы ошо өзүмө болду. Негизи жакшы өттү, оформление өзүмө кылдык. Сразу эмеге мен атыма жазылды. Ошо жери жакшы экен. Биздин үй жал, средний жалдан, ошо жаңы салынган элитка үйлөрдөн. Однокомнатный, бир комнаттык, 46 метр квадрат, 33.500 алдык. Бизге азыр 19.500 түштү. Айына 19.500 төгөбүз. Квартираны алгыч акы биз 6 ай эмеде турганда 17.500 төккөнбүз. Эми бул компаниянын услугасын кошуп 19.500 төгөбүз айына. Ар айдын 15-инен. Анан жеңил эле, жакшы, бизге ылайыктуу. Өзүбүз тандадык 2.800.000, 700.000 төлөдүк, уступительный эмени төлөдүк 120.000. Баарын жакшы төлөдүк. Бул жакта аябай жеңил болот экен, жакшы болот экен. Юристтер өзүлөрү эле документтерди карап, бүтүрүп, өзүлөрү чуркап кылып беришет экен. Баарын жакшы болот экен. Мен өзүм кичинекей цехим бар, мини цех иштетем. Өзүм акчам ошо топтодук. Бир туугандарым жардам берди. Бир туугандарым баары Россияда иштешет. Баарыбыз чогулуп, ушул баягы 700.000 топтоп чогулуп Кыргыздарда той болуп кетет, аш болуп кетет дегендей анан ошо жардамдашты. Ол өзүбүздө акчаны кошуп төктүк.